ушул Баткенди дүйнөгө таанытса болот туризм тармагында. Кантип кесип тандайм дейт. Көп акчаны көбүгө кимдин кайсы тармакта айлык көп деп эле кызыгып кетип калат. Негизи эле ушул Баткен мамлекеттик университетинде шарттар кандай да? Окуймун, билемин, иштеймин, мындай жандуу студент жок деп санаймын да, негедирчи. Бардыңар Бишкекке башка кетип калдыңар дейм. Баткенден салам, арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү. Сиздер менен Ак ниет подкасты, аны мен Нурпейил Ашур кызы алып барам. Бүгүнкү подкастта биз Баткен 2030-жылдары Баткен жаштарынын көзү менен деген теманын алкагында кеп курабыз. Ал үчүн бизге Баткен мамлекеттик университетинин студенттери Азада жана Бекназар келип отурат. Кандайсыңар? Кандай келип алдыңар? Жакшы, өзүңүздөр баары жакшы. Все баары жакшы. Сонун. Алгач эле ошол биздин көрүүчүлөргө белгилүү болуш үчүн өзүңөр жөнүндө өзүңөрдү тааныштырып өтсөңөр, Рахмат. Мен Баткен мамлекеттик университетинин 3-курсунун студенти, башталгыч класстарда окутуу адистигинде окуп жатам. Аты жөнүм Саймурзаева Азада. Рахмат, баарыңыздарга салам. Менин аты жөнүм Бекназар Кубатбеков. Мен Баткен мамлекеттик университетинде финанс кредит адистигинин 1-курсунун студентимин. Өзүм Баткенден болом. Чоң рахмат. Алгач эле ушул Азада, Бекназар, силер үчүн Баткен кандай жер деген суроолду бергим келип атат да. Бул тема абдан жакшы суроо болду. Мен Баткенден өзүнөн болом. Бул суроого жакшы жооп бере алам деген үмүттөмүн. Баткен бул мен үчүн бүгүнкү күн гана эмес, эртеңки мүмкүнчүлүк десем болот. Сонун. Бекназар? Мен Баткендин кулуну болгон үчүн мен өзүм туулган жеримен мактана алам, башка жакта да. Баткен менен мен туризм жаатында мактана алам. Себеби бизде эч жакта жок тоолорубуз бар. Мисалы Керевшин деген тообуз менен мактана алам. Жана биздин өрүк зарлуу Баткенибиз бар. Жана Айгүл гүлүбүз менен мактана алам. Чоң рахмат. Достор, айтсаңар, ушул Баткендеги ушул жаштардын жашоосунда кандай өзгөрүүлөрдү каалайт элеңер? Анткени биз ушул Баткен 5 жылдан кийин кандай өзгөрөт, мисалы ушул теманын алкагында кеп куруп атабыз. Анан силер жаштардын жашоосунда кандай өзгөрүүлөрдү каалайт элеңер Баткенде? 5 жыл ичинде, мисалы азыркы учурда технология саат сайын өнүгүп жатат. Ошондуктан мен Баткендин жаштарына билим берүүгө кызыгуусуна салым кошкум келет. Себеби билимдүү эч качан жолдо калбайт демекчи. Билимдүү жаштарды курушубуз керекпиз. Ал үчүн биз англис тилдүү мектептерди курушубуз керек. Көптөгөн окуу жайларды, билим берүүгө жаңылыктууларды алып келишибиз керек. Ошондо биз жаштардын билим берүүгө болгон кызыгуусун өзгөртө алабыз. 5 жылдан кийинки Баткен деп калдыңыз. Демек 2030-жылдарга барып калат экен. Бул 2030-жылкы Баткен бул жөн гана кыял эмес да. Бул нерсени жөн гана кыялданып көрүү эмес. Бул ар бир күнү түнү жасаган аракеттерибиздин натыйжасы болуп саналат. 2030-жылкы Баткенди биз, мисалы, мен өзүм башталгыч класстарда мугалим сыяктуу элестете алам. Мугалим болуп барганымды, мугалим болуп иштегенимди. Демек биз жаштар ошо ар багбан эгинини кантип карагандай, мугалим окуучусуну кантип окуткандай жана ата-эне балдарына кантип үмүт арткандай, биз дагы Баткен үчүн аракет кылып, ошол 2030-жылкы өнүккөн, өскөн Баткенди элестете алам. Чоң рахмат. Ал эми ушул Баткендин экономикасы тууралуу дагы кеп кургум келип атат. Жаштар Баткендин экономикасын кандай элестетет? Азыркы учурда Баткенде көп өзгөрүүлөр болуп жатат. Ошону менен бул Баткендин экономикасы көтөрүлөт деген үмүттөмүн. Себеби биз азыркы учурда 12 кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Мурда эң
көп кабаттуу үй 4 этажды болсо, азыр 12 этаж. Бул өнүгүп жатканыбыздын белгиси. Бул экономикага да тиешелүү, себеби Баткендин өзүнүн экономикасы бай болсо, ошондой көп кабаттуу үйлөрдү сала алат. Мисалы, шаардагы жана шаардан тышкаркы жолдор оңдолуп жатат, оңдолуп түзөлүп, шаарлар кеңейип жатат. Жаңы шаар курулуп жатат, Баткен Сити деген шаар. Ушуну менен Баткендин экономикасы дагы өсөт деген ишеничтемин. Жана бизде өрүк бар. Мисалы, түрктөр келип экспорт кылып атат. 2030-жылга чейин биз өзүбүз экспорт кылсак да болот. Бул да экономикабызга чоң пайдасын берет. Ошондо Баткендин экономикасы дагы өсөт. Баткендин экономикасы жөнүндө айта турган болсом, бул негизи эле биздин өрүгүбүз болуп саналат го. Негизи эле ушул Баткен эли өрүк менен көбүрөөк алектенишет да. Бул нерсе экономикага өтө чоң таасир берет да. Бул Баткен өрүгү жөн гана мөмөй эмес, бул дүйнөлүк брендке айланат го деген үмүттөмүн. Дүйнөлүк брендке айланганда ушул экономикага көбүрөөк натыйжа алып келет. Ошондой эле азыркы учурдагы Баткен Бекназар айтып өткөндөй эле 4 кабаттуу үйүбүз бар эле, бирок азыр эми 12 кабаттуу үйлөр куруп жатат да. Мындан дагы көбүрөөк чоң ачылыштар болот деген үмүттөмүн. Ушул силер абдан билим жаатында жүргөн жаштар катары жакшы жоопторду айтып атасыңар. Анан айтсаңар, ушул 5 жылдан кийин биздин мектептер кандай болот, маданий жайларыбыз кандай болот, силер кандай элестетесиңер негизи эле? Айтып өткөндөй, 5 жылдан кийин биздин билим берүүбүз дагы өнүгөт деген ишеничтемин. Себеби азыр заман билимдүүлөрдү талап кылат. Ошону менен Баткенге дагы мындай дүйнө талабына жооп берген мектептер, университеттер курулат деген ишеничтемин. Азыркы учурда жаштар дагы билимге болгон кызыгуулары күчөп баратат. Ошону менен 5 жыл ичинде бизде чоң окуу жайлар, маданий үйлөрү, окуу жайлары курулат деген ишеничтемин. 2030-жыл дедим эле башында. 2030-жылкы Баткен мисалы билим берүү жаатында болсо, мен мисалы 1-2 жылдан кийин мугалим болуп иштей аламын да. Мындай ошол нерсеге ниет койгом, ошол нерсе болот деген ишеничтемин. 2030-жыл мен мугалим болуп иштеп калган учурда мен мугалим болуп жаштардын мисалы мындай сөз бар эмес беле? Эң чоң өзгөрүү бул өзгөрүүнү каалаган адамдардан гана башталат дейт эмеспи? Мугалим катары мектептеги билим берүү буга чейин бизде мисалы технологиялар өтө чоң, мындай технологиялар жок эле да. Мына ушул күндөн баштап, мисалы ушул жылдардан баштап уже жаш муундар дагы технологияны жакшы эле түшүнүп калышты да. Ошол технологиялар менен мисалы интерактивдүү методдор менен, ошол стратегиялар менен жакшы билим бере аламын да. Ошонун үстүндө иштеп жаткан учурум мугалим болуп иштегенимде мен мисалы ошол жаш муундарды азыркы технологиянын, азыркы заманбап стратегиялар менен, методдор менен окутамын. Чоң рахмат. Анан азыр силер элестеткиле деле. Элестеткиле баардык мүмкүнчүлүктөр силердин колуңарда да. Мисалы мындай Баткенди болушунча максималдуу деңгээлде өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү силердин колуңарда болуп калганда, ошол Баткенде кайсыл тармакка көбүрөөк көңүл бурат элеңер да? Мен негизинен ушундай мүмкүнчүлүк менин колумда болуп калса, көбүнчө билим берүү менен туризм жаатына көңүл бурмакмын. Себеби бизде айтып кеткендей Айкөл көлүбүз бар, жана бизде Азиянын Патагониясы, же болбосо Азиатская Патагония деп Керевшин тоосун айтат. Бул тоо Кыргызстанда эч бир тоого окшобойт. Бул жерге көптөгөн туристтер келет. Бирок биздин туризм тармагындагы кызматыбыз же болбосо сервистерибиз күчтүү эмес.
ошону өнүктүрмөкмүн. Атайын отелдерди ачып, гид кызматтарын күчөйтүп дегендей ушул Баткенди дүйнөгө таанытса болот. Туризм тармагында жаратылышыбыз менен мактанып, анан билим берүүгө анча деле канааттана бербейм. Мен жеке оюмча мектептерге өзгөртүүлөрдү алып келиш керек. Окуудагы, билим берүүдөгү чет жактагы өнүккөн өлкөлөрдү карап, мисалы бизде азыр ар бир жаштардын эң чоң көйгөй бул кесип тандоо. Кантип кесип тандайм дейт. Анан көп акчанын көбүгө кимдин кайсы тармакта айлык көп деп эле кызыгып кетип калат. Андай болбош керек. Ар бир адам өзүнүн багытын таап, ошол багыттын майын чыгарыш керек дегендей. Ошондо 10-11 класстарда ошол өзүнүн багытына жараша болгон кесиптердеги сабактарды киргизиш керек. Анан кээ бир сабактарды алып салыш керек деп ойлойм, жеке оюмча. Анан ошондо биздин жаштар өзүнүн багытын таабат деп ойлойм. Ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо, ошол билим берүү жаатына жана туризмге көңүл бурмакмын. Зада? Мен ошондой мүмкүнчүлүк колумда болуп калган учурда албетте Бекназарда билим берүүнү аябай колдомокмун да. Себеби Баткенде мындай жаштар билим алайын дейт, бирок мисалы жакшы курстар жок. Мисалы цеком бар, анан тенсей бар да, ушул жаатында эле көбүрөөк эме болуп калышат. Анан мисалы жаштар мындай бош отурган учурлары көп болуп калып атат да. Мисалы эмне менен алектеңисин билбей жатат азыркы учурда. Ошондо жаңы бир мисалы долбоорлорду же болбосо конкурстарды уюштуруп тура турган жаштар үчүн жайларды көбүрөөк куруш керек го дейм. Убакыт өткөрүүсү пайдалуу жактарды ойломокмун. Ушул багытка салым кошмокмун. Ооба. Сонун айтсаңар, негизи эле ушул кесип тандоо жаатында дагы өзүңөрдүн оюңарды айтып калдыңар. Анан негизи эле ушул Баткен мамлекеттик университетинде шарттар кандай да? Силердин билим алууңарга, бир кесип ээси болуп чыгууңарга, анткени бул суроону берип атканымдын себеби жаштардын көпчүлүгү Ошко же Бишкекке билим алганга шашышат. Анан силердин окуяңарды билгим келип атат да, силер эмнеге ошол Баткенде бир кесиптин ээси болом деп чечтиңер да? Баткен мамлекеттик университетинде билим берүүдө бир аз кемчиликтери бар деп ойлойм. Ушул кемчиликтерге жакшы долбоорлорду, проекттерди алып келиш керек. Анан көпчүлүк жаштар Ошко же Бишкекке кетип калат. Себеби бул жакта өзү каалаган адистиктин бөлүмү жок. Же болбосо күчтүү мугалимдер жок деп ойлойт. Ошондуктан биз мугалимдерди билим сапатын күчөйтүп, билим берүүгө өзгөртүүлөрдү алып келип, бул жака жаңы өзгөртүүлөрдү алып келсек, анан ушул университетке келген окуучулар көбөйөт деп ойлойм. Сен кантип Ошкодо окуп калдың эле? Мен Баткен мамлекеттик университетте эмне себептен калып калдым? Мен өзү Кадам Жайсамат лицейин бүтүргөм 2025-жылы. Анан менде документтерден бир аз көйгөйлөр болгон үчүн бул жака тапшырдым. Буюрса кийинки жылы окуумду Европа мамлекеттеринде улайм. Бул жакта бир жыл эле калам. Мен негизинен көптөгөн мүмкүнчүлүктөр болду. 7 мамлекеттен чакыруу алдым. Бирок мен эч бир университетке бекер өтпөдүм. Ошон үчүн бир жыл бул жакта калууну чечтим. Негизи ошондой. Бирок мен азыр Баткен мамлекеттик университетинде окуп жатып, көптөгөн кемчиликтерди көрдүм. Себеби биз Кадам Жайсамат лицейи бул эл аралык билим берүү мекемеси. Бул дүйнөлүк Кембридж эл аралык стандарттар менен окуйт. Биз так илимдерди англисче окуйбуз. Көптөгөн артыкчылыктары бар. Анан бул жерде кесипке тиешеси сабактар бар. Алардын ордуна кесипке тиешелүү сабактарды алып келиш керек деп ойлойм. Сен окуяң келет.
Мен эмнеге Ошто же Бишкекте окуп калбадым? Себеби бул Баткенде окуп калганын себеби көбүнчө адамдарда турмуш шартына байланыштуу калып калышы мүмкүн да, себеби ошентип шаарда окуй калышы мүмкүн. Мен дагы ошол себептен болгон. Мен үй бүлөдө эки эле бир тууганмын. Сестренкам, сиңдим бар. Анан мен эң улуусу боломун. Ошол себептен үйдүн чоң катары кете алган жокмун да. Анан Баткен мамлекеттик университетинде окуп калдым. Буга чейин мен ошол Баткен мамлекеттик университетинин көп тармактуу колледжинде средний орто билимдүү болуп окуганмын. Ал жерден диплом алып, эми ошол жогорку билимдүү болоюн деп университетте окуп жаткан учурум. Эмне үчүн жаштар Баткенде калбай Бишкекте окуп жатат? Баткендик жаштар дегенде бул көбүнчө мага окшоп турмуш шартына байланыштуу калып калышы мүмкүн. Кээ бирлери болсо Бекназар айткандай эле өзүнүн тандаган кесиби Баткенде жок болуп, Бишкекте окуп калышы мүмкүн. Ал эми кээ биркилердин ки болсо атайын ошол билимге Баткенде эмес Ошто же Бишкекте окусам көбүрөөк маалыматка ээ болом деген сыяктуу болуп кетип калып жататтыр да. Ошолорго айтарым, Баткенде деле билим алсаңар болот. Себеби студент бул өз алдынча окуш керек да. Себеби мектепте мугалимдин таанасында окуп, эми студент болду, өз алдынча окуп билим алса деле болот да. Студенттин өзүнөн да билим алышычы бул учурда. Баткенде деле окусаңар болот. Баткенде окугула, Баткенде көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү колдонсоңор болот деген сөз айтат элем. Анан бирок азыркы учурда Баткенде мындай окуймун, билемин, иштеймин, мындай жандуу студент жок деп санаймын да, негедирчи. Бардыңар Бишкекке, ошко кетип калдыңар деп. Себеби ошол студенттер Баткенде болсо, мисалы ошондой жандуу студенттер Баткенде болсо, мүмкүн Баткен дагы башкачараак болмок деп билет элем. Ошол ой менен силерге дагы бир суроо бере кетейин. Баткендин өнүгүүсүндө ошол жаштар кандай ролду ойнойт да? Келечек жаштардын колунда демекчи, баардыгы эле жаштар келип да калат. Атадан балага өтөт демекчи, бизден да чоңдордон жаштарга өтөт да. Биздин жаштар билимдүү, жоопкерчиликтүү болсо, ушул өнүгүүнү улап кете алат. Мындай жоопкерчиликсиз болсо, биз Баткен эч качан өнүкпөйт деп эсептейм. Ошондуктан азыртадан биз жаштарга көңүл бурушубуз керек, билим берүүдө көп жактан маани беришибиз керек. Ошондо жаштар ушул Баткенди көтөрөт буюрса. Сурооңуз кайталап. Баткендин өнүгүүсүндө жаштардын ролу канчалык маанилүү да? Баткендеги жаштардын ролу мындайча айтканда жокко эсе деп айтпадымбы? Ошол себептен мен мисалы окуп түштөн кийин иштеймин. Себеби башка жаштар менен алектенип бир жакшы бир иштерге же пайдалуу иштерге барайын десем жок да. Анан иштеге мажбур болом, бош отурамын. Ошон үчүн мисалы жаштар чогуу биримдикте бирге бир нерсени алектенип, бир нерсени чыгарып, ошол нерсени өнүгүүгө салым кошсо, мен дагы ошол тарапта болуп, ошол нерсени мен да кошо алып барамакмын да. Мындайча айтканда, Баткенде жаштардын ролу азыр жакшы эле мүмкүнчүлүктөр бар негизи. Ошол нерсени жаштар, Баткендин ичиндеги жаштар көрө албай жатат, пайдаланбай жатат. Чоң рахмат. Анан кадрдан тышкары Бекназардын мугалим катары иштеп атканын билдик. Ошол мугалим катары да жаштардын амбициясын байкайсыңбы? Мындай Баткенди өнүктүрөйүн деген көздө уту жанган жаштар барбы сенин окуучуларыңдан? Негизинен кыйынчылыктан чыккан адамдар кийинки муунга жеңил жашоону түзүп берет экен. Ошону байкадым.
ушул кыйынчылыктар менен окуган жаштар, ушул айыл жергесинен келген окуучулар да ушундай бир аракети бар, күчтүү, ар дайым кеңеш сураган, кайсыл жакта окусам болот деген суроолорду көп беришти. Анан шаардын өзүнөн ушул комфорт зонага көнүп калыптыр. Билим деңгээли деле ушул айылдан келген окуучулардыкыдай эмес. Ушул кыйынчылыкты жеңип чыккан окуучулардын амбициясы күчтүү деп эсептейм. Чоң рахмат. Анан ошол Баткенди мындай бир сөз менен 5 жылдан кийин сүрөттөй аласыңарбы? Баткенди 5 жылдан кийин өнүгүп келе жаткан шаар деп эсептейм. Өнүгүп келе жаткан жандуу Баткенди элестете алам. Ардактуу угарман жана көрүүчү, Ак ниет подкастынын кезектеги чыгарылышында биз Баткен 2030-жылдары жаштардын көзү менен кандай деңгээлде өзгөрөт, ушул теманын алкагында кеп курдук. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.